Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Масалиева 87 адресинде жайгашкан 3 кабаттуу домдун биринчи кабатынан арендага бериле турган чоң бир помещенияны тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен мына ушул Ош шаарындагы Масалиева көчөсүндө турам. Жолдун наркы тарабында болсо, бул жакта налоговый жайгашкан. Жанагы арендага бериле турган 3 кабаттуу домдун биринчи кабатында арендага бериле турган помещение мына ушул налоговыйдын эле бет маңдайындагы мына ушул 3 кабаттуу домдо жайгашкан. Бул 3 кабаттуу домдун адреси болсо Масалиева 87, Восток тараптан келсеңиздер болот. Кааласаңыздар, бул жакта болсо Келечек, Макаренко, Домбута тараптан дагы ушул тарапка карап келе бересиздер. Мына ушул азыр сиздерге арендага бериле турган помещенияны тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Ушул помещениянын ээси менин жанымда. Кандайсыз эже? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Алхамдулиллах, жакшы. Бул ошондо эжеке 3 кабаттуу домдун биринчи кабаты болуп аткан да? Ооба. Бул ошондо кайсы сериядагы дом? Же общагабы? Бул общежитие. Общежитие, общежитиянын биринчи кабаты экен. Бул жакта азыр ичи сплошнойбу же бөлүнгөнбү? Бөлүнгөн, жалпы аянты канча? 187 квадрат метр. 187 квадрат метр экен. 6 комната да? Дарегин түшүндүңүздөр, ардактуу замандаштар. Бул жерде Горбаня деп коет. Бул домдун адреси болсо Масалиева 87. Ушул эле домдун бет маңдайында налоговый жайгашкан. Кааласаңыздар Восток тараптан, кааласаңыздар Макаренко, Домбута тараптан дагы мына ушул жерге келе бересиздер. Эми өзүңүздөр билесиздер шаарда. Жүрүңүздөр эжеке, анда эмесе ичине кирип толук маалымат берели. Азыр бул жакта бөлүнгөн экен, канча бөлмө эжеке? 6 бөлмө, плюс еще бул жерде пристройкасы бар, кухня, анан ичкерисинен намазкана дагы бар. Мындайча айтканда домдогудай эле бүт бардык шарттары бар, Суу, свет, канализация, отопление. Отопление, центральное отопление, суу, свет бардыгы бар. Жакшы. Бул жака киргениңиздерде эле коридор болуп аткан, оң жана сол тарапта бөлмөлөрү жайгашкан. Оң тараптан баштай берели. Эшиктери бүт бардыгы ак түстөгү жаач эшиктер экен. Ушуну эске алыңыздар. Сыртында номерлери да жазылган. Бул жак болсо биринчи бөлмөсү болуп калат. Эжеке, айтыңызчы, бул азыр жалпы аянты канча дедиңиз? Бул өзү жалпы аянты 187 квадрат метр. Анан ар бир комната канча квадрат метр экен билбейт экен. Эми негизи жалпысынан аянтын айтып койсок эле ошол жетиштүү. Айнек терезелерин көрүп атасыздар, жөнөкөй темир тосмолору бар. Отопление бүт бардыгында, бүт бардык комнатада бар экен. 186 квадрат метр экен жалпы аянты. Бул жак кандай болуп калат? Туалет душу бар. Азыр светин таныс берек. Ар бир бөлмөсүндө? Жок, 4 бөлмөсүндө бар, 2 бөлмөсү сплошной. Жакшы. Туалет душу жок. Мынакей достор, киргениңиздерде эле унитаз, душу, кабина, аристон бүт бардык шарттары бар экен. Жакшы. Азыр сиздерге биринчи бөлмөсүн көргөзүп бердик. Экинчи бөлмөсүнө кире берели бул жактан. Бул жактыкы да бар экен, Мынакей достор, айнек терезелери жөнөкөй темир тосмолору бар. Ар бир бөлмөдө отопление кирген. Эми айтыңыз эжеке, бул 186 квадрат метр помещенияны алып, 187 квадрат помещенияны алып, эмне кылып иштетсе болот? Бизнеске берсем би дедим эле, ушул же садик кылганы, же учебный центр или под банк. Банкка дагы? Или цех кыздарга. Цех кылып да иштетсе жакшы деп ойлойм да. Эми өзүнүн кызыкчылыгына жараша алып иштете берет экен да? Ооба. Жакшы. Мынакей достор, биз азыр 3-чү бөлмөсүндөбүз. Негизи 6 бөлмөдөн турат экен. 4 бөлмөсүндө ажаткана жана ошондой эле душу жайгашкан. 2 бөлмөсү болсо сплошной, кеңири бөлмө. Ремонттору да жакшы экен, иши, Ооба.
Эми мындай өтө деле жаман эмес. Ремонту жакшы экен, бирок мындай киргенде жаркырап сонун болуп турат. Жакшы. 3-чү бөлмөсүн көргөздүк. Документ кимдин атында эжеке? Документ өзүбүздүн. Документ склад. Склад, Складты иштетем десе күлүчүн берем. Бул жагы да ушундай эле бөлмө болуп калат экен. Эшикти ачып берем. Свет жандырганда сонун көрүнүп калат экен, Бар жарык жакшы да, все равно. Бул тарабы болсо двор жакты карап калат экен. Дворго биздин эч кандай тиешебиз жок. Эшик отдельно. Эшик отдельно, Ооба. Анан еще сиз жана двор жакта парковочный местабыз дагы бар, только биз эле коебуз дедиңиз. Канча машина койсо болот? Грубо 4, мындай минимум 4, а так 6-7 машинага чейин батат. Ал жерге Сушилкабыз дагы бар, кстати. азыр сырт тараптан көргөзөбүз. Ал жерге ошондо только сиздер эле парковка кыла аласыздар, Ооба. Өтө сонун. Бул жагы болсо 4-чү бөлмө болуп калат. Жакшы. Бул жагы баягында сплошной кеңири бөлмө экен, ажатканасы жок. Жакшы. Мурун эмне кылып иштеткенсиз эжеке? Көбүнө ушундай кызык болот. Илгери бул жак конок үйү болгон. Конок гостиницабы? Конок үйү. Бирок азыр конок үйү кылып иштетпей турган болуп чечилдик. Арендага берейин деп атасыздар, жөн эле? Ооба. Стиральный машина бар, кстати, бул жерде. Же болбосо алып туруп, бул квартирага берсе да болот экен да? Квартирага деле берсе болот, бирок аябай тазалыкты эме кылам да, требовать этем да, бирок жок. Тазалыкты жакшы караш керек экен да? Лучше жанагындай под бизнес кылганда жакшы окшойт болсо эле жакшы болот. Жолдун бою экен. Ооба. Жолдун бою, центральный жерде, Горбаня тарапта. Негизинен жакшы. Стиральный машинка бул мына кухонный эмеректер, холодильниктер, столдор бүт бардыгы калабы эжеке? Калат. Арендага берилет экен да бардыгы? Кошулуп. Жакшы. Өтө сонун. Бул жагы болсо киргениңиздерде эле бул жагы типа под бизнес колдонсоңуздар болот. Сол тарапта болсо өзүнүн кухнясы жана ошондой эле намазканасы дагы бар экен. Бүт бардыгы калат экен. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар бүт бардыгы калат. Сиздерге мындайча айтканда кызмат кылат экен. Бул жакта болсо ичкерткисинде мини комната, бул жакта намазкана кылып колдонсоңуздар болот. Жакшы. Бул жакта болсо кухня кылып койсоңуздар болот экен. Жакшы. Бүт бардыгын көргөзүп болду, эжеке? Жанагы парковочный местаны да көргөзүп коелу. Макул. Дарегин түшүндүңүздөр, достор. Масалиева 87 налоговойдун эле бет маңдайында жайгашкан. Мына ошол Масалиева көчөсү. Одна сторонка болуп калат. Бул жак болсо жанагы эжекебиз айтып аткан парковочный местасы экен. Мына ушул помещенияга тиешелүү. Бул жерге бир 4-5 машина кеңири койсоңуздар болот экен. Только сиз эле коет экенсиздер, башка эч ким бул жакта жашагандар койбойт экен. Сиздерге гана тиешелүү болот экен. Бул жакта болсо сушилкасы дагы бар экен. Жакшы, сиздердин кызматыңыздарда. Эжеке, баасын айтың, баасын канча тутасыз? Баасын өзү $1000 деп жаткан, бирок окончательно 60ка берем. Өзү $1000 айына? Ооба. Бирок сразу эле тоготер жерин айтып, $60,000 тутаса? Ооба. Жакшы. Азыр эми услугалар кандай болуп калат эже? Бул жерде свет, суу, отопление деп акчасын төлөгүлө деп келип калса, ким төлөйт? Сизби же бул жакпы? Жок, под бизнес берсем өздөрү төлөп калышат. Өздөрү төлөп калышат, Бүт бардыгын өздөрү төлөп калат, Ооба. Жакшы. Болуптур эжеке, анда ийгилик. Жакшы зат этип алыңыздар, Чоң рахмат сиздерге дагы. Аллах разы болсун. Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге Масалиева 87 адресине жайгашкан 3 кабаттуу домдун 1-кабатында бериле турган помещенияны тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, эсин номерин белгилеп коем, өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул жерге дагы келип көрүп толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Колдон чарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, помещениялар, бизнестер насып өткөн болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.